Теперь какой дальше план? Дальше У мы вас будем какие вам? составлять протокол о нарушении. Ага, Согласно статье 129, части 3. Тонировка оформляй. А это, подожди, вот смотри, вы сейчас протокол составляете. Да. Его куда оплачивать? В банке, в любом банке. 2019 башынан күчүнө кирген жаңы кодекстин негизинде айнектери караңгылатылган машиналар жол көзөмөлдөө кызматынан алынып, жолдор жана транспорт министрлигине берилген. Ошонун негизинде жыл башынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин шаар аралап айнектерин караңгылатылган машиналар көбөйө баштады. Ошондуктан жол жана транспорт министрлиги менен жол көзөмөлдөө кызматы менен биргеликте атайын айнектери караңгылатылган машиналарга рейд жүргүзүлдү. Унаалардын айнектерин караңгылатып алгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Мунун себеби кайра эле жакынкы күндө күчүнө кирген бузуулар жөнүндө кодекске келип такалат. Кодекс боюнча бул мыйзам бузуулардын көзөмөлдөө функциясы ИИМдин жол көзөмөлдөө кызматынан алынып, жолдор жана транспорт министрлигине өткөрүлүп берилген. А бирок кызык жери жолдо жана транспорт министрлигинин автоунааларды токтотуп текшере албайт. Андай укук каралган эмес. Мен жаңы эле алдым машина. Жаңы алдым. Сейчас вот ехал как раз. Эмелердин аресттерин текшерген. Понял. Транспорттук инспекциянын сотрудникине беребиз. Алар ишке чара колдонот. Бүгүнкү транспорт жана жол министрлиги менен Ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте уюштурулган рейд жаңы кодексте кирип жаткан өзгөртүүлөр бир жактуу жолго салынгычакты күнүгө өткөрүлө турарын ишендиришүүдө. Ал эми мыйзамдар күчүнө киргенден берки дээрлик 20 күндө мындай иштер эмнеге жүргүзүлгөн эмес деген сурообузга эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп келгендиги менен түшүндүрүштү. Мына 20 январга чейин биз транспорт жана жол министрлиги тарабынан атайын түшүндүрүү жумуштарын жүргүзгөнбүз. Ушу жанагы жол жүргүзүүчүлөр жана водительдердин арасында. Азыр мына бүгүндөн баштап республика боюнча ушу жанагы тонировкалар алуу маселеси боюнча ушундай рейдтер жүрүп атат. Мен ойлойм азыр ушу закон кабыл алганча Ички иштер министрлиги менен ушу биздин транспорт жана жол министрлигинин кызматкерлери совместно иштеп турат. И ушул маселени карап турабыз. Анан жогорку кеңеште эгерде ушул маселе чечилип, ГАИга кайта ушул маселелер кайтарылып берсе, алар өздөрү ушул маселени чечип иштей баштайт. Жалпыга маалым болгондой, бузуулар боюнча жаңы кодекстер ишке кирип-кирбей жатып, коомчулукта бир топ сынга кабылды. Мунун айынан жогорку кеңеш өкмөткө чакырылып, бир топ эл өкүлдөрү сынга алганга да жетишти. Белгилей кетсек, бузуулар боюнча кодекс 2017 жылы ушул эле жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Качан гана мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү жетип, күчүнө киргенде мындай өзгөртүүгө муктаж экенин сезишкени коомчулуктун нааразычылыгын туудурду. Транспорттун өкүлү барбы? 129 статьяны билесизби? Бузуулар жөнүндө кодексте. Да, ал азыр статьяны караштырып атабыз. Азыркы өзгөртүү боюнча бул МВДга өтүшү мүмкүн. Жок, сиз конкретно жооп бериңиз да. Сиз азыр жоопкерчиликтен хорошо, болуптур, биз азыр биринчи окуудан кабыл алдык. А ошого чейин эмне иш чара аткардыңар ушул статья боюнча? Мына 134 статья эмне иш чара аткардыңар? Көрдүңүздөрбү, мына билбейсиңер статьялардын. Даярдыгы жок. Жалпысынан бул кодекстер ийгиликтүү иштеп кетсе, жалпы өлкөгө албетте пайдасын тийгизер. Бирок чала иштелип калган мыйзам долбоорун эске албаганда, кандай болгон күндө айдоочуларга болобу? Деги эле жалпы карапайым калкка болобу, мыйзам жазылганда түшүнүктүү кылып жазылса, мындай өзүмдүн билемдиктер азыраак учурар беле. Азамат Бакиров, Канмет Беринкулов, Next TV күнүнүн темасы үчүн.